Anam niye gördün aylığına 5.300 kapır ben kızım bulsam kızına yiyorum diyorlar. Demet olsun sırasına. Ol beçara kızım, iki balası, iki jetim balası bana taşlap ketken. Men ayvan sağa uşunu kılıp, men uşunu kıldım sizlergece. Men ayvancılığım bu, men ayvancılığım. Günü sizlerin ayvancılığına olduk bir yerdece. Yok aynen ne gerek var? Silahlar çizildi. Aynen var ne gerek var? Sen bir kasıdaca gelseniz. Yok, biraz silahlar. Bir yıldan bin alaslardı. Sadece. Gitmiş adamın çöplerden olsa. Birden var sırayla. 27 жаштагы Келдибек Нурланбек уулу өткөн жылдын ноябрь айында кооперативге ишеним артып 3 миллион сомдук кезегине жазылган. Дароо 218 миң каражатын төгүп ай сайын 3300 сомдон которуп келген. Эслайн аталышындагы кооперативдин негиздөөчүсү катары белгилүү болгон Бакыт Алиев аттуу жаран 6 айга чейин өзү каалаган үйдү алып берүүгө убада кылган. Келдибек мырза мөөнөтү келип батир тандап алганы менен кооператив каржылык колдоо көрсөткөн эмес. Келишими боюнча 12 айда убакытты созуктуруп бүгүнкү күнгө чейин үйү да калып бермек турсун, төккөн акчасынын дайыны жок. Келдибек Нурланбек уулу медицина факультетинде студент болгондуктан жалпы 1 миллион сомдон ашуун каражатты миграцияда жүргөн ата-энесинин ак эмгек экенин айтып кайгырды. Келдибек мырза Ислайын январь айына чейин акчасын кайтарбаса, укук коргоо органдарына арыз жазууга белсенип турат. Бакыт Алиев эч ким салбайт. Акыры мына ноябрда машинамды сатып 600 миңгечи уже ал эжеге төлөдүм. Ошондо 700 миң 800 миң төлөп койдум да. Жок, үйдө мен атымда эмес, просто төлөп койгом ала үйдөчү. Эмди стоматологияда ординатормун. Просто ата-энем Москвада. Аларга мен ушинтип ишенип, 6 айда алып береткен деп алардан акчасын менин акчам эмес, мен өзүм студент болуп аткан убакта акча кактырыс. Ата-энем менети да болчу ошон үчүн күйөтөм. Өзүмдү көсөм күтүшүм мүмкүн өзүм иштеп тапсамчы. Бул ата-энем менети ушунча алып, Россияда кыйналып иштеп, мигрант болупчу. Ошолор акчасын берген акчасын мен кайтып алардын менетин мен көчөгө чачырып жүрдүм да. Шарипа Юлдашева бул кезге чейин биздин телеканалга Эслайн аталышындагы турак жай кооперативине алданып калганын айтып даттанган эле. Анда биздин телетоп барып аталган компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө каражатын кайтарып берүүгө убада берген. Бирок Шарипа айым кооперативден дагы деле каражатын өндүрө албай жүрөт. 2 миллион сомдук программасына жалпысынан 710 миң сом төккөн. Андан тышкары мүчөлүк акысы катары 10 ай тынымсыз 3500 сомдон төлөм жүргүзүп келген. 5 адам барып, КМБ арыз жазганбыз. Ушул убакка чейин бирөө келип, эмне болуп атасың, эмне жок дебейт. Бул дагы мен айтарым, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушул окшогон КМБлардан кабар алып турсаңыз, сизден суранарыбыз, бизге окшогон карапайым калктын көз жашына кичине көңүл бурсаңыз. Мына эже, мына сизге белек мына үйдү алың десе да мен албайм. Мен бул компаниядан ишеништен чыктым. Менен кийинкилерге да айтарым. Булар Эслайн компаниясына ишеништин вообще кереги жок, 100%. Эслайн компаниясына ишеништин кереги жок. Билбейм эми мындан кийин кандай болуп кетет, кандай жок. Мен үчүн Эслайн компаниясына 100% ишенич жок. Жок, мына Бакыт Алиев элге чыксын, биз аны эмне бир нерсе кылабыз, чыкпай койгон. Кооперативге акчасын төлөп үйгө жетпеген кардарлары бүгүн Оштогу бөлүмүнө чогулду. Уюмдун бөлүмдөгү башчысы Бактыгүл Абдималикова менен кардарлары жаңжалдашып, тез аранын ичинде Бакыт Алиевдин келишин талап кылышты. Эслайн кооперативинен башка дагы пирамидалык системасына илешип калган жарандар кооперативди шылуун катары айыпташып, бакчаларын кайтарып берүүгө мөөнөт койду. Бактыгүл айым азыркы учурда фондто финансылык күлүч болгондуктан убактылары келсе жарандарга батир берүү башталарын айтып ишендирди. Сизге полностью совещание өтүп берет, Бакыт Алиевич отчет берет. Мисалы үчүн таласка барганда эмне үчүн коюп жиберди? Айтып атат, таласка барганда милициялар коюп. Конечно, бир тыйын жебеген болсо коюп жиберет да. Потому что отчет менен текшергенде сиздердин бир тыйын акчаңыздар бөлөк жакка кеткен эмес. Даже Бакыт Алиевич өзүнүн үстүнөн акча кошуп туруп, элден келген акчадан тышкары көп суммага үй алып берген деген отчет чыккан ал жерде. Ошону бизге маалымат берсин. Аны полностью көрсөтөт силерге келип туруп. Сиздер мынча төккөнсүздөр, компанияга мынча чыккан, мен мынча коштум, бир тыйыныңыздар эч жака кеткен жок деп. Мисалы үчүн айтып атат, Египетке салып кетти деп. Сиздердин акчаңыздардан кеткен эмес. Ал эсептеп туруп, бухгалтериядан неме роудудан чыгарганда точно ар бир келген адамдын суммасы точно чыкты. И плюс өзү дагы үстүнө кошкон. Лишний кошуп туруп, өзүнүн жанынан акча кошуп 70 адамга үй алып берип атат. Өзүнүн акчаны бербей анан. Честный аппак экен. А бизге каналда биз эмне үчүн кошуп Эмне үчүн документи? Ол жуманын аягында ошол алдаган адамдардын бири Нурайым эмнеде турат кана? Ошо Нурайымды эми тартып койгула.
Нурайым алдап чакыргандардын бири, Табигат бар, Асылкан эже бар, Рыспекмунар Бекош бар. Төртөө ушул Ош областын алдап чакырышкан акция деп. Акция деп чакырган. Ошо сөздөрүнө тура албаган үчүн иштен кетип ордуна мына Бактыгүлдү алып келип коюп, Бактыгүл эми мен билбейм, ал убакытта мен билбейм, мен мынандай эме менен келдим деп пулгузуп отурат. Мен закон менен 6 айдан 12 айга чейин. Ошо бизге карап бериңиздер. Акция деп Именно бир жылда деп аткан жок да Элде алдайсыңар, биз жашап Соңку күндөрү жарандарды турак жай менен камсыздоо программасы катары атайын кооперативдердин саны күн санап өсүүдө. Уюмдардын ишмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин көзөмөлдөп калкка бул жаатта маалымат жеткирүүдө чабалдык жүрүп келет. Өлкөдөгү көптөгөн пирамида компаниялары мыйзамдуу лицензия алганы менен карапайым калктын акчасын көз боемочулук менен алып жатканы анык. Бул багытта эл ар кайсы уюмга алданып жатканы жөнүндө маалыматтар такай чыгып жатса да, этибарга албай ар кайсы адамдардын сөзүнө ишенип алданып калгандар четтен чыгат. Ал эми аталган компанияга мыйзамдуу чара көрүү үчүн анын ишин иликтөөчү орган табылат деп ишеним артабыз. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.